Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору окумуштуу саясаттануучу Эмил Жураев жана атуулдук активист Динара Ошурахунова. Кош келдиңиздер. Мына Эмил мырза, сиз демократия сабактары аттуу видео курстарды интернетке жарыялап таанылып жүрөсүз. Азыркы учурда Кыргызстан парламенттик демократияны өнүктүрүүнүн кайсыл этабында баратат? Чынын айтышыбыз керек, парламенттик демократиянын эң эле башында мүмкүн толук кандуу бир парламентаризмге көчө элекпиз. Албетте саясий деңгээлде трибуналардан айтып жүрөбүз, парламентти курдук, парламенттик системага өттүк деп. Бирок чынында биздин тилегибиз ошол, багытыбыз десек болот, бирок чынында аны ишке ашыра элекпиз. Менимче азыркы кезде эң эле маанилүү жана ошо парламентаризмдин, парламенттик демократиянын пайдубалын түзүп атабыз десек болот. Парламенттин өзүнүн иштөө тартибин, иштөө принциптерин тактап өнүктүрүп келатабыз. Мына 2011-жылы конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде айтылды эле. Ушул парламент, ушул азыркы эрежелер менен кур дегенде 3-4 шайлоого баргандан кийин, анан кийин ошол биз каалагандай парламентаризмге жетишебиз деп. Андай болсо биз ошол эрежелерди өзгөртпөстөн туруп Кыргызстандагы ошол парламенттик системанын жакшырышын күтүшүбүз керекпи же азыр эрежелерди өзгөртүп алганыбыз оңбу? Эми шашылыш түрдө сөзсүз өзгөртүү туура эмес нерсе. Чындыгында Кыргызстан үчүн бул өзгөчө баш мыйзамды өзгөртө берүү бул өтө чоң бир илдет болуп келген. Мыйзамдардын туруксуздугу бул эң негизги биздин саясий өнүгүүбүздөгү бут тосуу десек болот. Чындыгында 10-жылдагы кабыл алынган баш мыйзам бул ошо парламентаризмди, демократияны орнотууга, парламент негизиндеги демократия орнотууга толук кандуу жетише турган нерсе. Бирок ошол баш мыйзам бир нерсе, аны иштете билүү, ошол баш мыйзамда жазылган эрежелерге жараша ар тараптуу саясий оюнга катышып аткан институттар, акторлор кантип ошону колдоно билет, бул экинчи чоң маселе. Менимче биздин басаңдап жатканыбыз бул ошол ишке ашырууда болуп жатат. Мына жакында эле Динара Ошурахунова айым, сиз дагы ошол бир саясий күчтөрдү, саясатчыларды, бир топ мындай оор басырыктуу саясатчыларды топтоп алып, ушул шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек, жанагы босого чектегенди төмөндөтүш керек, жаш жүздөр келиш керек парламентке деген ушундай бир талкуу болду. Ошонун ичинде мына азыркы парламентти сындагандардын арасында мурдагы парламент, чакырылыштагы парламентте иштегендер, мурда ошол оңдой албагандар системаны, ошолор келип сын айтып атты да. Сиздер болсо мына унчукпай эле макул болгонсуп аларга сөз берип аттыңыздар. Негизи айтсаңыз, ошол эмне үчүн Кыргызстанда эрежелерди өзгөртүш керек? Айрыкча ушул 2020-жылдагы парламенттик шайлоо жакындаганда эреже өзгөртүү демилгеси каяктан чыгып атат? Эми биринчиден мен жанагы өзгөрүүлөр керекпи, шашылыш түрүндө деп атпайсызбы? Мен ойлойм, керек. Ошол эле конституция ичинде дагы өзүнө бир парламенттик системаны алсыздаткан бир карама каршы нормалар түшүп калган. Анын ичинде ошол эле мисалы УКМК деген парламенттик контролдун астына келиш керек. Анткени жалгыз президенттин колунда абдан күчтүү жанагы саясий оппоненттерди куугунтукка алган бир эмеге айланып кетип атат. Ошондуктан бул жерде ошондой өзгөрүүлөр киргизилиш керек. Экинчиден, шайлоо системасы деген бул ошол парламентти түзүү система. Ошондуктан парламенттин эгерде биз чын эле оңдойлук бир татыктуу адамдар келет десек, анда шайлоо эрежелерин дагы карашыбыз керек. Мисалы азыр шайлоо кодексинде абдан оор мындай жөнөкөй акчасыз адамдар мисалы уже келе албайт, анткени деген абдан чоң мындай босоголорду коюп койгондо, оор босоголорду. Анын ичинде ошол эле 9% деген атташ абдан оор. Аны деген жалгыз эле азыркы жаңы саясий партиялар эмес, эски бир тажрыйбалуу партиялар деле аны аттай албайт. Анын үчүн деген абдан чоң каражат керек. Каражат болгондо анда бул жерде кайрадан добуш сатып алуу болуп калып атат. Ошондуктан бул босогону азайтыш керек. 3%-га чейин, 4%-га чейин, ушундайга чейин. Анткени бул чынында эле атаандашка абдан чоң бир мындай кантип айтсам, тостук болуп калып атат да.
тоскоолдук. Экинчиден жанагы Жанар Акаевдин демилгеси бул ачык тизме саясий партиялардыкы. Биздики тилекке каршы мына саясий партиялар эмне үчүн өнүкпөй атат? Парламенттик система деп биз деген азыр саясий партиянын өнүктүрүү процессин көрүшүбүз керек болчу. Бирок тилекке каршы биз азыр деген партиялардын атаандашуусун көргөн жокпуз. Азыр көбүнчөсү партиялар жасалмоо бир топторго айланып калды. Анан ошондуктан бул жерде кандай болуп атат? Азыркы учурда биз деген партияга добуш берип атабыз, партия деген партиянын лидери өзү отуруп алып туруп каалаганына мандаттарды таратып атат. Бул туура эмес. Бирок ошо босого пайызды төмөн кылып койгондо, ошол преференциалдык шайлоо системасын деле түзүп койгондо, кайра эле ошол колунда бар адамдар, кайра эле ошол өзүнүн регионундагы күчтүү адамдар мурдагы эле Жок, ал болот. Ошол адамдар кайра эле келбейт дегенге ким кепилдик берет? Жаңы партиялар, мына жаңы партиялар мисалы азыркы босоголорду көрүп алып, биз ага деген биз бул босоголорду аттап өтө албайбыз деген үчүн булар деген эски партияларга барганга мажбур болуп атышат. Ошондуктан аларга деген атаандашканга ушундай шарттарды түзүп бериш керек. Баарына тең шарт. Ошондо гана жаңы партиялар чыгып, ошондой бир атаандашуу болот да. Бирок ошо теориялык жактан алганда кандай? Ошо күчтүү парламенттик система деген бул абдан көптөгөн партиялар керек болсо ошол баягы регионалдык деңгээлдеги лидерлерди дагы алып келип алган партиялар, мындай ондогон партиялар парламентте болушу керекпи же болбосо күчтүү туруктуу партиялар парламентте болушу керекпи? Эми жана биринчи сурооңузга мен жооп берип атып, жана мыйзамдарды өзгөртө берген туура эмес дегеним, бул босого тиешеси, шайлоо мыйзамдарына тиешеси жок, албетте. Менимче 9% калтыруу бул туура эмес болот. Бул жаңы эле кирип парламентти бул боюнча шайлап көрө элекпиз. Эгер шайласак чындыгында өтө чоң добуш сандагы добуштар көчөдө калып калат. Бирок сиздин сурооңуз боюнча эми бул ошо шайлоо босогосун коюу ар кандай ыкмалардын, ар кандай жана себептердин негизинде болуп келген, жана өнүккөн сайын, демократиялык практика өнүккөн сайын көптөгөн өлкөлөрдө ал азаюуга карап баратат. Кээ бир мамлекеттерде такыр жок андай босого. Эми бизде 9% көтөргөндөгү расмий келтирилген себеп бул ошол коалициябыз өтө ыдырай баштайт экен, өтө ажырымдар көп болот экен, жана саясий партиялардын өнүгүүсүнө ошо жана тосмо көп болгондо, босого жогорураак болгондо өнүгүүсүнө өбөлгө болот экен деп. Бирок менимче бул жерде автоматтык түрдө андай логика ишке ашып калбайт. Мына соңку күндөрү ошо парламентке сын пикирлер дагы абдан көп. Ошол эл өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө наразы болгон тараптар бар, сын айткан тараптар, анын ичинде ушул ата улуттук коом биринчи кезекте турат. Анан кийин ошонун ичинде ушул депутаттардын санын кыскартып эле койбойлубу деген дагы демилгелер көтөрүлүп жүрөт да. Буга сиздердин көз караш кандай? Мен мисалы депутаттардын санын азайтууга каршымын. Эмне үчүн? Анткени эгерде биз парламенттик система болуп парламентти күчөтөлүк десек, анда ошол парламенттин 120 саны кала бериш керек. Эмне үчүн бизде ошондой азайтуу деген себептер чыгып атат? Биринчиден, чынында эле ушул чакыруунун депутаттарын көбүнчөсүн биз билбейбиз. Канча депутат, 120 депутаттын бир 20, 30, 40-ын билсек, калгандары 80. Ушул 5 жылдан бери эч ким аларды тааныбай, кантип эмне иш жасаганын билбеген үчүн ошондой анда ошол эле 20, 40, 30 киши эле калсын деген ошон үчүн ошондой сунуштар чыгып атат да, ошондой талаптар да коюлуп атат. Көбүнчөсү эгерде карасаңар, журналисттердин баары парламенттин бюджетин дайыма санап чыгышат. Бирок ошол эле учурда президент аппаратынын акчасы, бюджети канча, алныкы деген парламенттен жогору, ал жерде андай чоң аппарат жок. Андан тышкары башкы прокуратура башкалар менен салыштырсак, парламенттин каражаты аз. 120 депутаттын мындай мыкты жардамчылары дагы ошолорго жакшы акча төлөп, жакшы иштеген десек, анда биз наоборот булардын каражаттарын көбөйтүшүбүз керек. Бирок кайрадан бул жерде суроо болуп атпайбы? Ушундай сапатсыз чакырууга эмне үчүн биз ушундай каражаттарды бөлүшүбүз керек? Ошондуктан бул кайрадан шайлоо эрежелерге кандай адамдар келип атат? Эгерде татыктуу адамдар келсе, анда колдоо да жакшы болот. Негизи ушу дүйнөлүк практикада кандай? Чынында эле бул Динара айым айтмакчы, ушул
120 депутат болсо 120сы тең ушул трибунага чыгып кыйкырып туруш керекпи, же чынында эле бир кайсы бир проценти активдүү болот, кайсы бир проценти пассивдүү болот? Бул дүйнөлүк практикада бул кайталанабы? Албетте табигый нерсе, бул баарысы бирдей эле активдүү боло алышпайт. Бирок көптөгөн ар бир депутат кайсы бир комитеттерде иштейт. Ар бир депутаттын өзүнүн жакшыраак билген тармагы бар, ошол жакка кошумча сала алат, салым кошо алат. Эми мен толук бойдон кошулам. Динара айым өтө жакшы айтты. Бул бизде 120 депутатты азайтып, ар ким оозуна келген сандар деп атат. 45ке чейин түшүрөлү дейт, 30га түшүрөлү дейт, кээ бирлер 90 кылалы дейт. Эми асмандан эле алынган сандар да булар. Эч кандай бир критерийге камалган эмес. Эми жөнөкөй элдердин көзүнчө чындыгында жанагы маалымат каражаттарына чыгып бир депутатка мынча 100 миң же миллион сом коротулат экен десе өтө чоң акча көрүнөт. Бирок чын-чынына келгенде бул бир мамлекет үчүн, эгемен мамлекеттин экономикасы үчүн бул тыйын эле нерсе. Биз парламент деген бул биздеги өзгөчө башында айта кеткен баш мыйзамыбызга жараша бул эң негизги институтубуз. Ушулга келип бир депутаттардын айлыгынан эконом кылып калабыз, сарптоону азайтабыз деген бул чындыгында мамлекет кандай иштегенин, экономика кандай экенин түшүнбөстүк десек болот. Эң жүйөлүүсүн бул албетте жана жабык тизме менен келип шайланып келген депутаттарыбыздын көпчүлүгүн чындыгында эл тааныбай да калып, билбей да калып, жана жылдар сайын келгенден кийин анан абай моундай депутат да бар турбайбы деп келип анан кыскарсын деп атышпайбы. Бул деген бул депутаттардын санындагы маселе эмес, бул депутаттардын сапатындагы, ошо партиялар алып келген кандидаттардын сапатындагы маселе. Эми ушул жерден дагы бир суроо туулат да, мына айрым депутаттар бар, сүйлөбөйт, бирок жумуш кылат. Мисалы, ошол эле депутаттар жанагы эл өкүлчүлүк жумушун кылат, региондорго барат, жанагы мектептерди куруп, көпүрөлөрдү куруп бергенге, кайрымдуулук иштерине көбүрөөк тартылат. Кээ бир депутаттар бар, андай ишти кылбайт, бирок сүйлөйт да. Анан кийин мына коомдо пикир бар да, мына көп сүйлөбөй, булар иш кылса болот эле, сүйлөй бергенде куруу убадаларда эмне пайда деп. Мына ушул парламенттин, ушул мамлекеттик башкаруудагы ролу, ошо депутаттардын ролу эмнеде? Чын эле алар сүйлөп турушу керекпи, же чарбалык иштер менен көбүрөөк алектениши керекпи? Жана өзгөчө ушундай сын пикир жанагы өлкөдө чоң бир окуя туулганда, анан парламент эмесинде кеңсесинде талкуулана баштаганда сөздөр айтыла баштайбы, таандык кишилер сүйлөп эле жатышат деп. Бирок чынында парламенттин табиятын биз туура түшүнүшүбүз керек. Парламентте, мамлекет жаңы доордогу мамлекеттерде парламенттин эң негизги ролу ошол, талкуу, сүйлөө. Француз тилинен которгондо парламент деген сүйлөшүү, сүйлөө деген так ошол эле котормосу, ошол сөздүн котормосу. Бул деген сүйлөө жолу менен, пикир алмашуу жолу менен, талкуулоо, талашуу жолу менен, сөз негизинде талашуу жолу менен элдеги болуп аткан ар кандай сарсана, ар кандай пикирлерди чагылдырып, ошол орток парламенттин ичинде бир чечимге келүүнүн мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эгер унчукпай отурчу болсо, же жанаң эле ошо келген мыйзамды унчукпастан, талкуулабастан кабыл алып койсо, же өлкөдө чоң бир окуя, маселе көтөрүлүп атканда депутаттар аны талкуулабаса, анда парламенттин эң эле чоң вазифасы, эң чоң миссиясы аткарылбай калат. Тескерисинче, жана биз шайлоого келгенде могул депутаттар же могул партия бизге мектеп куруп берди, бизге спорт зал куруп берди, ушуларды шайлайбыз деген бул такыр туура эмес. Анткени парламенттин партиялардын ролу такыр эле андай болбошу керек. Эми ал кандай жанагы меценат болуп элге кайрымдуулук кылам десе, ал бир жөн. Бирок саясий партия катары же депутат катары андай кылуу булардын иши эмес. Алардын иши ошол аткаруу бийлигин алып барып кылдырып берүү. Мына сизге деле ушул суроодо сүйлөсө популист дейсиздер, сүйлөбөй койсо балык деп мындай сындап чыгасыздар да. Кайсынысы туура? Негизи сүйлөш керек, бирок ар бир сүйлөгөндө өзүнүн ордуну болуш керек. Анткени кээ бирде сүйлөгөндөрүн укканда чынында эле популист деп эле ойлойсуң, анткени сүйлөп атканы бирок добуш берип атканы каршы, карама каршы болуп атпайбы. Ошондуктан бир жанагы сөз менен добушу бири-бирине келишпеген үчүн ошондо популист деп чыгат. Билген ишти жасап атат.
эмнени билет? Мен ушу бюджетти жакшы түшүнбөйм, мыйзамды да жакшы түшүнбөйм. Бирок мен азыр барып туруп ушул айыл өкмөтүгө көпүрөнү кур дегенге айта алам деп ошон үчүн ошондой иштерге барып атат да. Бул жерде ошол негизи эң башынан кайрадан каражатка такалып, парламенттин сапаттуу анын деген жардамчылары мыкты, кандай аппарат кандай иштесе, жардамчылары кандай адистүү болуп, ушунун баарын жакшы билсе, анда депутат да күчтүү болот. Анан сүйлөшү керек. Популист болуу кандай болсо дагы, эгерде мына мен Эмил мырзага толук кошулам, бул жерде деген парламент, бул деген дебат, талкуу, сүйлөш, ошондой эмелер болот да. Негизи ушундай болуш керек. Бирок эми ошого карабастан шайлоочулар шайлоочулардын дагы пикири менен эсептешиши керекпи? Мисалы ошол эле айылдагы жашоочулар депутаттын кайсы мыйзамга добуш кандай бергендиги тууралуу эч кандай кызыкпайт, бирок өзүнүн айылындагы жашоо турмушунун оңолушун каалайт да. Ошондой учурда мисалы сиздер Бишкекте туруп алып, серепчилер, активисттер, депутаттарды сындайсыздар, бирок депутат шайлоочулардын ошол көз карашы менен жанагындай региондордо иштеп атпайбы? Сүйлөгөндүн ордуна. Жок, ошону биз айтып атпайбызбы? Бул жерде келип депутат эмне кылышы керек? Жок, ошо каражатка такалып калып атпайбы? Анткени депутат деген биз кайрадан айтабыз, 4 функциясы бар. Ошол 4 функцияны түшүнүшү керек. Ошону аткарылганга мындай ага деген шарт түзүп бериш керек. Аппаратта ушул каражат катары, техника, башка катары ага деген ошондой шарттар түзүлүп бериш керек. Шарттар түзүлбөсө, ал деген ошо өзүнүн бир кандай шайлоочуларына бир мамиле жасайын деп, ошондуктан барып чыгып жасайт. Жасасын. Бирок мындайда бир айылга жардам бергенден көрчү, бюджет катары бардык ушул өлкөдөгү болгон айылдарга жардам берсе да болот. Жалпы. Андай депутаттарды кийин шайлабайт да эч ким. Шайлайт. Ошон үчүн деген биз кайрадан айтпайбызбы? Бул жерде көбүнчө сиз шайлоочуларга парламенттин ролун эмне үчүн ушундай болуш керек деген. Шайлоочу жакшы түшүнбөгөн үчүн ошондой талаптарга азайтыш керек, каражатын кесиш керек, бул депутаттардын баарын тең жоюш керек, президент жалгыз калсын деген ошондойго барып атышат. Анткени жакшы ошол парламентти, курултайдын ролун жакшы мындай толук түшүнө албай атабыз. Бирок эми биз бир Кыргызстандагы мындай коомдо жок эле адамдарды, мындай башка планетадан бир адамдарды күтүп аткандай сезилебиз да. Мисалы, аябай бир идеалдуу парламент, идеалдуу бир депутаттарды күтүп атабыз. Бирок ошолор барбы кыргыз коомунда, ошол кыргыздын айылдарында ошондой татыктуу сиздер мына ошол окумуштуулар, иликтөөчүлөр мындай күткөндөй, сиздер ойлогондой, китепте жазылгандай депутаттардын катмары барбы? Жок, бирок идеалдуу депутат, идеалдуу институттар асмандан түшүп калбайт. Жок жерден эле пайда болуп калбайт. Алар ошо талкуудун негизинде, сын критиканын негизинде жана туруктуу бир жол менен өнүгүүнүн негизинде гана пайда болушу мүмкүн. Эгер ар 5 жыл сайын, 3 жыл сайын баш мыйзамды өзгөртүп, бир өзгөрткөндө тиягына, бир өзгөрткөндө тиягына алмаштыра бергенде өнүкпөйт эч кандай институттар. Ошол эле партиялар бир келип 9%, бир келип 5%, бир келип такыр партияны алып салсак, кайра эле аларга кызыкчылык болбойт. Кызыгуу болбойт. Эми суроону бир аз башкачараак коеюнчу. Мисалы, Кыргызстандагы бир саналуу саясатчылардан коомчулук тажагандай сезилет да. Бир жаңы жүздөрдү күтүп атат. Бирок ошол жаңы жүздөр барбы Кыргызстанда? Ошол Кыргызстандын мындай жакшы турмушка жетелеп кете ала турган потенциалы барбы? Ошол адамдык, кадрдык жактан алганда да. Ошол уруунун же болбосо айылдын лидерлери эмес, мындай улуттук лидерлер жетиштүүбү Кыргызстанда? Мен айтып кетсем, бул кичине кошумча кечиресиз. Мындайда негизи парламенттагы өзүчө бул саясий орган болгон үчүн бул ушул жерде саясатчылар, жаңы саясатчылар өсөт. Ушул парламентте. Ушул парламент жаңы саясатчыларды өсүрөт. Мына биз көрүп атабыз. Парламент аркылуу биз Жанар Акаев, Эльвира Сурабалди жана башкаларды мына таанып келип атабыз. Анткени именно ушул парламентке келип, парламенттен саясатчы болуп, бышып, ушундай адамдар чыгат. Бул деген атайын мындай бир жерде атайын өстүрүп, теплицабы же кандай болот, чыгарып детсад катары алып келе калган болбойбуз. Именно ушул жерге любой жаран келип, ушул жерден саясатчы болуп чыгат. Ошондой. Туура, менимче да жаңы күчтөр бар.
парламентте такшалып өнүгүшөт саясатчылар жана саясий партиялар да өнүгүшөт. Партиялардын да милдети бирден бир чоң ролу ошондо. Парламент партияга катышып атып, партияга активист болуп атып, партиянын түптөгөн лидерлик иштерин алып барган жаштарыбыз бар. Ошолор келип парламентке кирсе болот. Албетте биз китеп окуп атып эле, анан 10 жылдап, 20 жылдап университетте кармап туруп, анан кийин идеал депутат чыгара коюш мүмкүн эмес. Эми андай болсо эмнеге депутат Кожобек Рыспаев ушул саясий элиталардын баардыгы ушу парламентте отурат деп айтса, көптөр чычалады. Эми бул жерде мындай да көптөр чычалаган деле жок. Албетте бул парламент деген дайыма ачык болгон үчүн ошончо критика алат. Бул жалгыз Кыргызстанда эмес, бул эң өнүккөн өлкөлөрдө дагы парламент дайыма критика, дайыма ал жерде жарандар деген парламентке наразы болуп, ошондой критикалар боло берет. Негизи парламент ошону деген билиши керек, билет. Ачыктыгын, что жарандар эгерде ушу сени туура эмес сүйлөп койсоң, жарандар сөзсүз сени критикалайт, сөзсүз сени сынайт дегенди булар деген билет, билишти да көрүш керек. Ошондой болот. Эгерде бул парламент жабык болсо, биз эчтекени билбей, Рыспаевди тааныбай, Момбековду да тааныбай, эч кимдерди тааныбай эле отура бермекпиз. Бирок ошол ачык болгон үчүн биз ошонун баарын угуп, биз ошолорду талкуулап, биз да ошентип, анан ошон үчүн ошондой сыноо да болуп келип атат. Эми бир чети ал боло берет. Ал сөзүн эсиңиздерде да депутат Рыспаев эмнеге жооп катары айтты ал сөзүн. Мурдагы президентибиз таарынта кетти эле, аброюна шек келтирип. Бул жерде айтыш мүмкүн туурараак болмок. Кожобек Рыспаев айтыш керек болчу, биз элдин күзгүсүбүз, элдин өкүлдөрүбүз. Элита болобу, башка болобу? Эл арасында элита деген баарыбыз эле элита эмеспиз. Бирок депутаттар ошол элдин чагылдырган өкүлдөрү. Депутаттарды жаман сөз менен айтуу, бул деген ошо элди да урматтабоого, элдин аброюна шек келтирүүгө тете деген менимче ойду айта кетмек. Ага сын пикир айтып, шылдыңдап күлгөнү эми албетте кайра эле жана азыркы кездеги, азыркы составдагы түзүмдөгү парламентке ынанбай жаткандыгында элдин. Анткени ошо 20-30 парламентте отурган депутаттар активдүү иштеп атышат, калгандарын билбей атабыз деп. Калгандары кандай гана күлкүлүү, кандай гана скандал жараткан окуяларга дуушар болуп атпайбызбы? Ошонун негизинде анан жанагындай биз элитабыз дегенге албетте аны депутат өзү айтпай, сырттан турган чыныгында ошо купулуна толуп атып, сырттан байкаган кишилер булар биздин элитабыз десе жарашат. Өздөрүн элитабыз десе албетте кандай гана биз Кыргызда өзүңдү өзүң мактабайсың да, башка бирөө макташ керек. Бул критика жаралганы кайрадан эрежелер. Анткени мисалы партия тандаган үчүн эл ушу биз ушул депутатты алып келип парламентке отургуздук дегенге ошону сезбей атат. Анткени чынында эле ошондой болуп атат. Алар алып келген жок. Алар деген партия добуш берип койду, партия алып келип отургузуп койгон үчүн биз буларды өзүбүздүн өкүлдөрү катары көрбөгөн үчүн биз ошон үчүн айтып атат. Ошондой сын болуп атат да. Эгерде адам өзүлөр добуш берип ошол депутат келгенден кийин көбүнчө шайлоочулар да түшүнөт. Бул депутатты мен алып келгенмин депчи. Ошондо алар дагы бир мындай жоопкерчиликти бөлүп алышат да. Негизи эле ушул жогорку кеңешке карата болгон аябай катуу, ачуу сындардын арты бул ошо Кыргызстандагы парламентаризм системасы мындан ары курчутуп, мындай бекемдейби же кайрадан тескерисинче бир чүнчүтүп, мындай тескери жакка кетип калышы, ошондой да коркунуч барбы? Менимче өнүгүүгө болгон бул мүмкүнчүлүк. Ошо сынга кабылып аткан партиялар, саясатчылар, парламент негизи эле депутаттар ошону кабыл алыш керек. Ошо сын айтылып атса, ошо сынга жараша өнүгүүгө далалаттанып умтулушу керек. Келаткан шайлоо 1 жылдан азыраак мөөнөт калды, шайлоо болот. Ошо шайлоого карата мисалы үчүн биздин партияларыбыз ошо татыктуу, чыныгы элдин купулуна толо турган, элдин мүдөөсүн түшүнө турган депутаттарды алып келиш керек. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүн биздин студиябызда конокто саясаттануучу Эмилбек Жураев жана атуулдук активист Динара Ошурахунова болду. Саламатта калыңыздар.